ушундай бир касиеттер болот. Бизде тилекке каршы адабияттын сынчымын дегендер, адабиятчымын дегендер эки жээк кылып бөлүп салганда, советтик пропаганда. Жазма адабият, жазма акындар төк макын деп анан жазма акындарыбыз көбүнчө төк макын десе мурдун чүйрүп, койчай ошо да акынбы дешип, ой, биздин башатыбыз эски заман ал деп, биздин заманыбыз, эски заман деп, биздин башатыбыз так ушуларда. Так ушул төк макындыкта Арыстанбек, Жеңиз Жок, Барпы ушулар менен келген. Барпынын бир эле сабы бар, жанагы бир сабы. Мен бир эсимде калды эле. Чагылгандан түшкөн таш дары болот дечү эле деп. Метеоритти айтып аткан экен да. Ой, бул жас макындарда бир сабы 1 тонна жүктү көтөрө турган ушундай күчтөр бар да. Жас макындар 100 жолу ойлонуп таба албаган укмуштуса керемет саптар бар. Элмирбек ушулардын жүздөн жүз улантуучусу болчу да. Так ушуларды Арыстанбек, Жеңиз Жокторду улап келаткан бүгүнкү күндөгү Залкар мына ошол Залкар. Бүгүнкү күндүн Элмирбеги.